бирөөгө марионетка болбойчу. Ошону түшүндүм да. Бул эбегейсиз чоң бюджетке мындай немени алып келди да, чыгымды алып келди. Мисалы бул депутаттын деңгээлиге жараша да. Билим берүү тармагындагы маселелер, көйгөйлөр, ошол эле саламаттык сактоо тарабындагы маселелер, көйгөйлөр алар калып кетиши мүмкүн да. Бул жерден демилгечилердин көбү президентке барып, президенттен бата алышкан окшойт да. Мурдакыдай партийный менен келбейт экен деп сүйүнүп атам. Себеби менде өзүмдө бир себептер бар, аны силер жакшы билесиңер го. Партиядан, фракциядан чыгарышты, лидер менен пикир келишпестик болгондуктан бир партиянын лидери болгонго мен каршымын да. Ар ким өзүн өзү лидер болуп, өзү шайлоого келсе жакшы экен да. Бирөөгө марионетка болбойчу. Ошону түшүндүм да. Коомдук талкуунун алкагында ар кандай пикирлерди угуп, бизге бул жерге комитет жыйындарына общий залга келет. Ошол жерде толук кандуу биз бир катар бул жерде талкуулап бүткөндөн кийин анан айтсак туура болот деп ойлойм. Мындай күндүзү бир чагылгандай эле боло калды да, чак түштү дегеним. Күн чайыттай тийип тургандай эле чагылган болгондой эле болуп түштү бул чынында. Биз муну азыр келгенбиз, жанагы тиги эки түрдүү түзүм менен келбедикпи? Партиялык тизме, анан бир мандаттуу болуп келдик. Ошол мага ошол жагып турган чынындачы. Болгону мен бул биз келген мынагу мыйзамда дагы бир кемчилиги болду. Бул кайра шайлоо болду. Бир мандаттан кеткендер 5. Бул эбегейсиз чоң бюджетке мындай немени алып келди да, чыгымды алып келди. Ошол жагынан ошол болбойт экен. Эгерде ошого өзгөртүү киргизип, экинчи орунду алганы кимиси мындай добушуна жараша, кийинкиси келе берсе боло турган кылып мыйзамды жазсак жакшы болчудай деп эле ойлонуп жүргөм да мен. Эми мына мындай болуп калды. Биз азыр талкуулайлы, окуйлуу мен толук окуп чыкканым жок. Депутаттар алар комплекс түрдө маселелерге карашы керек. Жалаң ушул региондон чыгып, бул регион үчүн сөзсүз түрдө алар көбөйүп турушу керек, жана чечиши керек. Бирок жалпысынан бул башка бурчтарда жашап аткан биздин бүт региондордо жашап аткан элибизге таасир этип турган нерселер. Бир четте бул жакшы тарабы бар да, баягы аялдардын гендердик саясаттын жана биздин квотасы бар да, 30% аял киши түзүш керек деген. Бул ошол жагы каралып атат. Кичине коркунуч бар, эмне дегенде, мынакей 30 округдан депутат болуп калса, ар кимибиз, мынакей мен Тогуз-Тороодан чыккан депутат болсом, мен ошол только Тогуз-Тороонун маселесин көтөрүшүм мүмкүн да, ошол жактын суусун кылалык, ошол жактын жолун кылалык деп. Республика масштабындагы ошого эле мынакей айталык, билим берүү тармагындагы маселелер, көйгөйлөр, ошол эле саламаттык сактоо тарабындагы маселелер, көйгөйлөр алар калып кетиши мүмкүн да. Эми калбаса дагы экинчи этап, экинчи пландагы иштерге айланып калышы мүмкүн да. Мандатны келишинче көрөбүз да, убакыт көрсөтөт. Негизи мыйзам долбоору менен таанышып чыктыңызбы? Жок, мен тааныша элекмин, азыр окуйм го. Бул кандай деп айтса, бул дагы эле издөө болуп атат. Бул дүйнөдө процесс токтогон процесс да. Бар бир идеалдуу вариант таппайт да. Ошондуктан талкууга бир айдан кийин азыр коомдук талкуу болуп атат. Коомчулук пикирлерин айтат, анда бизге келгенде менин пикирим боюнча тез өткөрүшөт, талкуулабай эле. Себеби бул жерден демилгечилердин көбү президентке барып, президенттен бата алышкан окшойт да. Мен ойлойм, бул жерде демилге туура эле депчи. Эмне үчүн дегенде, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бизде 36 депутат бир мандаттуу округдардан келишкен. Баары канчасы алмаштырылды, эң көп эле ушуларда алмаштыруулар болду. Мамлекетке чоң чыгымдарды алып келди да. Эмне үчүн дегенде, орто эсеп менен караганда бир эле жанагы жалгыз мандаттуу жана округдан келгендерди кайра шайлоо үчүн убакыт кетти, акча каражаты 18 миллиондон 20 миллионго чейин акча каражатыз мамлекет тарабынан сарп болуп атат да. Азыр эми моундай жаңы система менен бара турган болсо, мен ойлойм келечекте кайра шайлоо болбойт. Кийинки кезектеги турган эле депутат, кандидат киши депутат болуп келе берет. Азыркы менен салыштырмалуу партиялык тизмедегидей эле болот да. Мыйзам долбоор кабыл алынып калса, буюрса ишке ашып калса, бир топ элибиздин менен ушу депутаттар менен элдин ортосунда байланыш тыгыз болуп, ошонун арты менен бир аз элдерибиздин жашоо шарты, алардын үнү, алардын көйгөйлөрү ушу бийликке, жогорку жактарга
түз жетет го деп, бул буюрса жакшы бир жемишин берет деп ойлойм. Мен бул системаны колдойм, себеби шайлоочуларга ыңгайлуу. Бирок мисалы ошол округдардан чыккан депутаттар жергиликтүү эле деңгээлдеги маселелер каралып калбайбы? Ошондой кооптонуулар да бар деп айтып атышпайбы? Андай дагы бар, бирок мисалы бул депутаттын деңгээлиге жараша да.